Ауыз жактан ис салганбыз өмүргө, ал элестер өчпөй жанган көңүлдө. Улуттук тарых музейде эбегейсиз ушул күндө этникалык кыргыз дүйнө аттуу кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү өттү. Анда Туркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылынын усталары жана кол өнөрчүлөрү жасаган буюмдар коюлган. Көргөзмөгө катышуу үчүн вандык алпалар келишкен. Кыргызстандын Талас аймагынан болом, Таластын кызымын. Мен ушул Ванга Улуу Памир айылына келин болгом. 2014 жылы Кыргызстанда көчмөндөр оюну болду. Билесиңер болуш керек. Ошол жерде таанышып жолдошум менен. Анан Алланын насип экен, буйругу экен, ошол жердин жери, суусу насип болуп турган экен. Келин болуп бардым. Жаңы келин болуп барганда жашоо тиричиликтери аябай кызык болгон. Тамак аштары, кийим кечелери, менин эң биринчи эсимде калганы биринчи ошо айылга барганда эле аялдардын кыпкызыл кийип, анан розовый цвет кийип жүргөндөрү таң калтырды да. Анан көрсө ошо баштарында ушундай шапактеп кийип жүрүшөт. Кыздар болсо кызыл, розовый тагынып жүрүшөт. Күйөөгө тийгенден кийин ак жоолук ушундай кылып ак жоолукту тагынып жүрүшөт. Ак жоолукту башынан түшүрүшпөйт. Негизи буларды ошо тойлордо эле кийилет. Тойлордо кийилет, фестивалларда кийилет, фестивалга чакырып турушат. Этно фестивалдар болуп турат көбүнчө эле. Турцияда ошондо чакырганда кийип турушат. Маналар тейик дейт. Булар ушу памылдагына келин көчүргөндө, келин кыз чыгарганда кийгизет. Мана бул дүүрия жоолугу дейт, мана тор чачысы дейт. Мананы пүчү дейт. Тек, маналарды мәржан дейт, кызыл мәржан, маналар буун, маналарды калпакчан дейт. Иш-чара Аталар изи коомдук фонду тарабынан Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин жана эл аралык руханият ассоциациясынын колдоосу менен уюштурулган. Бул биринчи долбоор. Бул ушул элдин баары заманбап болуп калганда дагы кыргыз дүйнө кандай болуп, кыргыз болуп сакталып калды. Эбегейсиз ушул күн деген ушул баарыбыз бренд, баарыбыз ушундай башка бир маданиятка өтүп аткан учурда дагы мындай жакшы болуп сакталып калган кыргыз дүйнө. Бул Памирди кыргыздардан таптык. Ошол кыргыз дүйнөнүн сактап калышын, биз булардан өнөр үйрөнүп калышын, биз булардан тамак аштарын үйрөнүп калышын, биз булардан мындай сый урмат, нарыкты үйрөнүп калышты биз үйрөнүп атабыз. Муну менен этникалык кыргыздардын сакталып келген мурасын чогултуу, коомчулукка жакындан тааныштыруу жана жайылтуу максаты орундалды.